Эл Мектеп компаниясынын атына начар сын пикирлер келип жатат. Биринчиден, бизге болгон маалымат базасы үчүнчү жактарга сатылып жатат экендиги тууралуу талкуу жүргүзүү зарыл. Экинчиден, системаларыбыз Россия Федерациясынын аймагында жана анын серверлеринде сакталып жатат экендиги тууралуу. Үчүнчүдөн, бизде мобилдик тиркемелер жок болгондуктан мектептерди техникалык жабдыктар менен камсыз кылып жатат экендигибиз жөнүндө түшүндүрмөлөр келтирилет. Ушул 3 суроо боюнча толук жана так маалымат берейин дегем. Биринчиден, бизде бардык колдонулуп жаткан серверлер Кыргыз Республикасында жайгашкан кыргыз серверлеринде колдонулат. Бардыгына бизде болгон документтер жана макулдашуулар далил боло алат. 2019 жылдын сентябрь айында Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан өткөргөн конкурска катышып, көп жумушубузду, аракетибизди көрсөтүп утуп кеткенбиз. Анын алдында дагы катуу тандоодон өттүк. Алардын жалпы талабында бүт колдоно турган маалымат Кыргыз Республикасынын аймагында болушу жана сакталышы тууралуу айтылган. Биз бул конкурска катышкандыктан, талаптарга жооп бергендиктен, бизге Билим берүү жана Илим министрлиги иштөөгө уруксат берген. Экинчиден, биз компьютердик жабдыктарды бергенибиздин негизги максаты бул мектептердин инфраструктурасын өнүктүрүүдө жана сапаттуу жумушту учаштырууда. Азыркы учурда бизде мобилдик тиркеме иштелип чыкты. Ал сентябрь айында иштей баштайт. Үчүнчүдөн, бир окуучунун ата-энесинин аты жөнүн, дарегин ар бир балага жүктөлүү үчүн пайдаланабыз. Аны статистиканы кылуу үчүн, окуучулардын көрсөткүчтөрүнө байкоо жүргүзүү үчүн пайдаланабыз. Бул маалымат мугалимдерге журналдарды толтуруу үчүн, күндөлүк жумуштарды аткаруу үчүн керек. Телефондордун номерлери келечекте логин катары колдонулат. Өзүңөр билгендей, негизинен интернеттеги ар түрдүү платформага кирүү үчүн ар бирибиз толук жеке маалыматтарды жазабыз. Бул практика бардык жерде колдонулат. А биз болсо телефон номери менен жана аты жөндөрү менен гана чектелебиз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.